Так. Прямой эфир. Көптен бері келген емеслем. Gülüp berіңіздер. Gülüp berіңіздер. Bir kişi girdi, kim girdi olurken köpten beri düz efirlerge çıkça meselem. Так, 3 kişi az efirde. Поделиться kılıp koysanızlar. Ben bolsa düz efirimde жүргüze bereyim. Köpten beri girgen emesmin. Жақсылы болуп атабы, ошону жооп берсеңиздер, анан баштайын. Так, көрінбейді ғой кім келген. Ладно, баштай берейін анча. Урматтуу Facebook колдонуучулар, достор, жана достор эмес, жана фейктер, баарыңарга салам. Көптөн бери düz эфирге кирип көрүлекмин. Азыр болсо düz эфирге кирип, ошо düz эфирде бир көйгөйлүү маселени талкуулап, өзүмдүн оюмду айтганга айтайын деп атам да. Урматтуу мекендештер, азыр көйгөйлүү маселе бул снос боюнча болуп атат. Мен өзүмдүн баракчама жакшы бир посттор жазып атам, кайрылуу, президентке кайрылуу жазып атам. Ошондо ошол эле кимдин фейктерин билбейм, ошолор кирип алып эле сен эмне көрбөй атасыңбы? Булардын айтканы, жасаганы туура. Жолдорду кеңейтиш керек, жолдорду чоңойтуш керек, тыгынчы керек, мынчы керек деген сөздөрдүн баары менен кайра мени ашатып сөгүп атасыңар. Ошол ашатып чөккөндөргө түшүндүрмө берип коеюн дейм. Урматтуу ашаткандар, ашаткычтар, силерге айтып коюш бир гана мындай нерсе. Мен постторумда, мен жазгандарымда эч ким мэрлердин же биякта жолдорду кеңейтүү боюнча же болбосо туура эмес кадамдарга барып атат деген сөз жок. Биякта мен анга каршылыгым жок. Бүгүнкү күнү заманга ылайык чын эле мындай жолдорду кеңейтүү жакшы ишке, бул жакшы иш аракеттер. Бирок биз Кыргызстан өлкөбүз, биз светский мамлекетте жашайбыз. Бизде ар бир нерсеге мыйзам деген бар. Ошол мыйзамдар биздин чоң, эң башкы мыйзамыбыз бар, конституция деген. Ошол конституцияда 12-чи берене так жазылган. Адамдардын менчик мүлкүн тартып алууга же эмеле укук бербейт деп. Бирок мамлекеттин пайдасына керек болсо, аны бир компенсация катары жана соттун чечими менен алганга укуктуу деген сөздөр жазылып жүрөт. Анан кийин ошону жасабастан бүгүнкү күнү отчет беребиз деп кээ мэрлер, кээ жаш жигиттер туруп алып, так, муну снос, муну мынткиле, муну тигиткиле, муну мынткиле деген бул мыйзамга дал келбейт. Анткени мыйзам биз баш мыйзамда каралган болсо, биз ошонго баарыбыз баш ийгенге укуктуубуз, милдеттүүбүз. Ошол милдеттерибизди аткарышыбыз керек толугу менен. Эртеңки күнү Кудайым сактасын, бүгүнкү бийлигибиз орунда турсун, кылган иштерин көрүп атабыз, чараларын көрүп атабыз. Эми биякта да мындай ашыкча нерселер болуп атат, бирок аны айтып атабыз. Бирок бир гана айтып кете турган нерсе, ошол мэрлер, силер деген өзүңөргө мындай бир пайда топтоп алабыз же пиар топтоп алабызбы деп көрсөткөн отчетторуңар бул туура эмес. Любой нерсе укуктан, укуктук нормалардан чыкпаш керек.
укуктук нормалардан чыккансыңар. Бул деген кылмыш кодекси менен жазаланат. Өзүңөрдүн мындайча айтканда, өзүңөрдүн мына жасаган иш аракеттериңерди кийинкиге өзүңөр мындай защита катары коюп коюшуңар керек. Силер бүгүнкү күнү айтып атам. Мен эч кимди айтып аткан жерим жок. Туура эмес жагдайлар жүрүп. Туура балкимдир. Бирок ош жерде силер деген соттун чечими жок. Сүйлөшүүлөрдүн негизинде эмес. Өзүңөр алып туруп эле муну снос кылгыла деген, бул деген мамлекеттик кызматтын пайдасы күчү менен кыянаттыкка алып барган, бул өтө оор кылмышка кирет. Ошондуктан урматтуу мэрлер, урматтуу ошол жол жасаган кеңейтиңдер, силерди жолду жасабагыла, кеңейтпегиле деп аткан эч ким жок. Бирок ошонун баарын мыйзам талаптарына ылайык силер мыйзамдуу кылышыңар керек. Ошону айтып атам. Анан кийин ошону айткан соң, кайра бөлөк бирөөдү айтып койсоң, мыйзамдуу кылсын, кылгыла ишти десе, олтуруп алып туруп, кайдагы фейктерди жалдап алып туруп, кайра бизди ашатып атасыңар. Эртеңки күнү силер бийликтен кетип калсаңар, эртеңки күнү силердин үстүңөргө иш козголуп калса, ошол эле жабырлануучулар болуп, ошо үйлөрүн эметкен, ошол кичинекей кыз колун көтөрүп калган кичинекей кыздын ата энеси арыз жазса, силер камаласыңар. Ошону унутпашыңар керек. Ошол болбош үчүн силер деген эң биринчиден силер деген ошол укуктук жагы менен баргыла. Укуктук нормалар бар. Ошону менен баргыла. Бул силерге керек. Бул деген элге эмес, бул силерге керек. Бул биринчиден. Анан кийин Конституцияда дагы бир жакшы жазылган жери бар. Кыргызстандын эң чоң байлыгы бул деген эл. Элдин укуктарын именно ошол Конституция сактайт. Именно ошол чоң баш мыйзамыбыз сактайт. Ошондуктан мындай компенсацияларды берилген күнү дагы ошол кээрлерде мына инвестор момча эле берип койду силерге, ошонго макул болгула дегениңер, бул да туура эмес. Муну сүйлөшүү жолдор менен, комиссия түзүлгөн жолдор менен, ош жерден сүйлөшүү жүрүп туруп, ошолорду жасагыла. Анан кийин элге да кайрылып кетет элем. Бар көп жерлерде элдерден да кеткен мындай ошибкалар бар да. Эмне себептен дегенде, действительно мондай кызыл линияга кирип кеткен үйлөр эмес, бирок придомовой участоктор бар. Ошол придомовой участоктарды кызыл линияга кирип кетсе, өзүңөр карталарды карап, ал үчүн бул жер госархитектура деген бар. Ошол жака барып, ошол кызыл линияда бар экенбизби, мурда ушул жерде кызыл линия болду беле, эсти кызыл линияда болсо, өз ыктыярыңар менен ошону бошотуп берсиңер керек. Анткени бул дагы мындайча айтканда силердин туура эмес кадамдарыңар болуп калат. Эртеңки күнү кызыл линиядан өтүп кетсеңер, анан ошон үчүн жаныңарды жаңгырып экскаваторлордун астына өзүңөр жартыштасыңар, күнөөлүү өзүңөр болосуңар. Ошол нерседен ушунун баардыгын мындай бир жерге алып келсе, баардыгын обобщать этип келсе, биякта бунун баары, күнөөнүн баары кайра эле жергиликтүү бийликтерге тиет. Жергиликтүү бийликтер силер деген монту басып барып туруп эле, так, муну снос кыл, муну тинт, муну мынт дегениңер, деген мурун силер деген эл менен мондай жолугушуу өткөзүп, ушундай укук мыйзам талаптарын айтып берип, ошол негизинде ишти кылышыңар керек. Силер болсо ошол иштин ордуна туруп алып туруп өз билимдикке салып атасыңар. Аныңар туура эмес. Урматтуу бийликтегилер, силер мындай кичине өзүңөрдүн да укуктарыңарды берилген, бийликтин берилген укуктарын катуу пайдаланып кетпегиле. Мына мен өзүм ошонго такалып калдым. Исыкөл районунда мен Григорьевка айылында жашайм. Ош жерде атамдан калган дүкөн бар. Ошол дүкөндү мурда илгери
ошол кызыл линия деген жок болчу. Кызыл линия деген жок болчу. Кызыл линия бөлөк жерден өткөн. Биз кызыл линия жеткизбестен биз деген архитектура менен согласование кылып, бар неметип туруп, 2 дүкөн салганбыз. Ошол дүкөн бар. Бирок бүгүнкү жашоо шартка ылайык болгону менен биз өзүбүз ыктыяры менен ошонго мындай жылып могу жерин эметели деген алып коелу деген оюбуз менен келгенбиз. Бирок ошентип келсек, келип алып туруп архитектурадан, местный архитектурадан аңкылдашып келишти. Андан тышкары, тет жерде акимияттан тим эле аңкылдашат. Ошонго тогда хорошо дедим. Тогда давай, мыйзам негизинде сүйлөшөлү дедим. Өз ыктыяры менен берейин деп аткан нерсени кайра келип туруп аңкылдап, өзүнүн бийлигин күчүн көрсөтүп атат. Мен бийликтин күчүнөн корккон эмесмин. Мен мыйзам талаптарынан корком. Мыйзам талаптары аткарылбаса, мен андан коркушум керек. Ошондон кийин гана мен ушундай позиция туруп алдым. Ошол позициянын негизинде мен бүгүнкү күнү ушундай сөздөрдү айтып атам. Ошон үчүн дагы бир эскертип кетейин. Жергиликтүү бийликтер, силер өзүңөрдүн берилген укуктарыңарды аша чаппагыла. Элдерге түшүндүрмө сөздөр жүргүзгүлө. Силерди жасабагыла деп аткан эч ким жок. Жасагыла. Кеңейткиле. Бүгүнкү жашоонун талаптары ошондой болуп атат. Кеңейтиш керек болуп атат. Баарын жакшылык кылыш керек болуп атат. Бирок силер да мындай укуктук нормадан ашпагыла да. Эми жолдош генеральный прокурорго да кайрылып кетет элем. Урматтуу Максат, сиз айтып аткан көп отчетуңузда бүт сөзүңүздү, ар бир сөзүңүздү мен жаздырып алдым. Ар бир айткан сөзүңүзгө баа бердим. Ошондуктан Facebook баракчама өзүмдүн баракчамда мен сизди ушу төргө өтө начарлап бартат деген жагынан мен сизди абдан колдодум. Анткени сиз туура нерсени айттыңыз. Бирок сиздин дагы ошол жерде райондук кудайларыңар, прокурорлор, райондун прокурорлор кудай болуп алган. Ошол кудайларыңар дагы аша чаап кетип атат. Сиздин өзүңүздүн айткан сөзүңүзгө ылайык жер тилкемесинде кызыл китеп болсо, ал мындай болсо, биз алганга укуктуу эмеспиз. Бул деген элдин илгертен бери алган, менчиктештирилген деген нерсеге жаңы жагдайлар менен деп 28 жыл өткөн жагдайларды ачып алып туруп сотко берип атат. Сотко берип атып туруп ошол жерде правой коллапска кетирип атат. Значит, сатып алган, ошол жердин үстүндө сатып алган менчик соттун чечими менен мага кайрылуу, мага тиешелүү болуп туруп чыгып атат. Бирок экинчи прокуратура тарабынан берилген, прокуратуранын давлениясы менен чыгарылган соттун чечими жер кайра кайтарылсын деп атат. Силер кайтаруу формасын алып туруп аша чаап кетип атасыңар. Бири-бириңер менен соревнование кылып калдыңар. ГКМБ сотрудниктер менен силер бири-бириңер ким канча көбүрөөк алды, ким канча көбүрөөк алып келди деген. Бирок мыйзам талаптарын карабай, менчик деген колундагы кызыл китептерди карабай алып туруп талкалап атасыңар. Кайра эле ошонун негизинде абдан чоң убара булдырып атасыңар. Элдин кыжырын кайнатып атасыңар. Бүгүнкү күнү силерди ушундай райондук кудайлардан бийликке ишенбестик алып келип аткан силерсиңер. Тет жерде карапайым эл кайра ошентип бийликти ушундай кылабы? Биз деген ушуну нактай акчабызга сатып алганбыз, нактай акчабызга жасап алганбыз деп туруп нерселерди жатып атасыңар. Муну менен мен ойлойм, силер бүгүнкү Камчыр Кыдыршаевичка да, Садыр Нуркожоевичка да өкөнүнө силер саботаж кылып атасыңар. Ошондуктан силерди да сурайт элем, ар бир нерсени силердин райондук прокурорлор, Максат,
иним, силердин райондук прокурорлор ар бир нерсени алардын астында жердин документтерин изилдеп, мыйзам бузулар болсо ошондо караңыздар. Анда эч ким эмеси жок. Бирок таза сатып алгандар, бүт документтер колунда тургандардыкын алып туруп эле күчкө салып эле эметсеңер, бул өтө туура эмес нерселер. Бизге Кыргызстанга азыр тынчтык керек, аманчылык керек, тынч момундай дүйнө жүзүндө балекеттер болуп атканда ушундайдан тынч ызы чуусу жок өтүп кетели. Андан көрө ушу биздин бийликке жардам берели деген ордуна силер ушундай эмеге саботажга барып атасыңар. Урматтуу прокурорлор, силер да ошону туура жолго салгыла. Ошол эле жергиликтүү бийликтин, силердин прокурорлордун колунда, бийлигинин колунда бар надзорный органсыңар. Силер деген ошону текшерип, мыйзам туура аткарылып атабы, туура эмес аткарылып атабы деп туруп, ошонун бардыгын карай турган силерсиңер. Ошону карап, ошол мыйзамдар жергиликтүү бийликтегилер, мэрлер болобу, кимиси болобу, туура адамдарды кылып атабы, мыйзамсыз адамдарды кылып атабы, ошолордун баарын силер надзор катары, көзөмөл катары силер деген ошолордун бардыгын толугу менен көзөмөлдөшүңөр керек. Силер аны көзөмөлдөгөн ордуна кайта эле өзүңөр мыйзамды бузуп атасыңар. Ошо райондогу прокурорлор, конечно, бияка отчет бересиңер. Ошол эле генеральный, зам генеральныйлер, башкы прокурор жана анын орун басарлары убактысы жетпейт Кыргызстандын толугу менен караганга. Бирок силер, урматтуу райондун, аймактагы баш прокурорлор, мындай ар бир нерсени изилдеп көрүнүшүңөрдү суранам. Ошону менен ушул түз эфиримди көптөн бери чыккан эмесмин, түз эфиримди ушуну менен токтотоюн. Ошо бир жергиликтүү бийликтерден жана прокурорлордон суранат элем. Мыйзамды бузбай, бизде бар Кыргызстанда мыйзамдуу мамлекетпиз, мыйзам сыйлаган мамлекетпиз. Раз биз мыйзам сыйлаган мамлекет болсок, бири-бирибизге эме проблема кылбай, наоборот, мыйзам негизинде мыйзамдын тамгасы менен сүйлөйлү. Мыйзам тамгасы менен сүйлөгөндө биз кыргыз эли айкөл эл. Эртең күнү сүйлөш жолдор менен барып, мына силердики мыйзамсыз экен десеңер, эртең күнү силердин сөзүңөр өтүмдүү болот. Ошондой эл деле түшүнөт. Эл деле биздин эл Кудай шүгүр. Биздин эл деген мындай жөн эл эмес. Ошон үчүн биз деген ошо мыйзамды сактайлы деп туруп, ошо мыйзамдын нормаларын аткаралы. Рахмат барыңыздарга. Көрүшкөнгө чейин.